Саламатсыздарбы каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары, катталбай эле көрүп аткандарга дагы салам бардыгына. Бүгүнкү видеобуз нести деген сөздүн 4-чү бөлүгү пайдаланууну. Ушул эле видеону биринчи болуп көрүп аткандарга дагы айта кетейин, түшүндүрүп. Бул нестени биз бир гана эки колдун жардамы менен, күчүңүздүн жардамы менен көтөрүүнү, жылдырууну айтып атабыз. Несет бред, несет чушь, меня пронесло дегендерди айткан жокпуз. Нанести бир нерсени сүйкөө экен. Асан решил нанести на стену зеленую краску. Могу дуалды жашыл краска менен боёйм деп чечти. Хочу нанести на картину белые штрихи. Сүрөткө ак сызыктарды тартып койгум келип атат. Нанести, хочу нанести. Колуңуз менен кисточканы кармап алып, сүйкөп атасыз бир нерсенин бетине. Нанести крем на лицо. Наносить крем на лицо. Нанести крем на лицо. Кремди кармап алып, бетиңизге сүйкөдүңүз. Сиңеби, сиңбейби, ал айырмасы жок, сүйкөдүңүз. Ичине киргизбеген жоксуз да сиз. Дайыл үстүнөн эле бастырып койдуңуз, үстүнөн каптатып койдуңуз. Ошону нанести деп айтышат экен. Анан нанести удар дегенде, булар мындай түшүнөт экен да, көрсө нанестени дегенде, биз мисалы, ой, сайып ийди, бычак менен сайыптыр, чаап ийди деп айтабыз, Он ударил, чаап ийди. Он нанес удар десе эле, уже билебиз муштум менен чапканын. Нанес удар ножом десе, бычак менен сайып ийгенин түшүнөбүз. Экөө бирдей эле болуп атпайбы, ножду эле коюп атат, тактап. А биз башкача айтабыз да. Бычак менен сайыптыр, муштуму менен чаапыптыр, жыгачты алып бир чабыптыр деп. А булар болсо баарын эле нанести деп айта берет экен. Булар деп сүйлөгөндү туура кабыл алыңыздар. Мен дагы сиздерге окшоп эле Москвада, Катардагы, Кыргызстандан келген мигрантмын. Мен дагы сиздерге окшоп эле жөнөкөй жумуштарда иштейм. Ошон үчүн мен булар деп айтсам, кимди айтып атат деп калбаңыздар. Мен говорю о русских. Орустар жөнүндө сүйлөп атам. Ошондо нанести дегенде, как ты мог нанести такой сильный удар? Сен кантип ушундай катуу чаптың я деген. Неге мындай катуу чаптың? Нанести удар ножом. Бычакты алып алып колуна. Анан сайып жибериптир деди бандит киши. Бычакты алып кишиге сайып жибериптир, же малга сайып жибериптир, нанести удар. Ошондо бетиңизге деле сүйкөп атканды бир нерсени колуңузга алып туруп, анандай үстүнө бастырып сүйкөгөнүңүз менен колун муштумун түйүп туруп, бир нерсени бетине, кишинин бетинеби же бутунабы ошондой тийгизгенди деле нанести деп айта беришет экен. Ошону айырмалаңыз, нанести деген краскаларды, кремди сүйкөө эмес беле, а бул ударды кандай нанести деп атат деп адашып калбаңыздар. Я нанесу краску, ты нанесешь краску, он нанесет краску, она нанесет крем на лицо, они нанесут краску, мы нанесем краску, вы нанесете краску на стену. Преподнести. Поднести дегенди кече видеода айттык, поднести деген алып келүү. Жакындатып алып келүү, көтөргөн абалда. А бул преподнести деген болуп атат. Прени да кошуп атат, эки неме болуп атат жанагы. Не деп аттык эле мону. Ошондон экөө болуп атат. Пре, анан под. Преподнести дегенде белек тартуулоодо дан ошентип көтөрүп келүүнү айтат экен. Торжественно деген кыргызчасын таппайтам да. Мисалы, бирөөнүн свадьбасына бардыңыз, сиз тойдо билип атасыз, анан сөз келди, айтып коюп, баягы экөөнө неме акча салган конвертиңизди музыка менен көтөрүп барасыз, сүйүнүп дандрадан деп музыка болуп, ошондо преподнес нам подарок, преподнес нам конверт. Ошондой преподнести, ошондой айтат экен да. Шаң менен, шаң шөкөт менен коштоп деген, сүйүнүп деген. Преподнести приятную новость. Мисалы, сиз эжеңиз төрөдү, Россияда жүрүп, анан апаңызга чалып айтып атасыз: апа,
тиги сестра родила мальчика, девочку деп айтсак, апаңыз айтат: ты мне преподнес приятную новость. Ой, сен мага жакшы жаңылык айтпадыңбы деп айтат апаңыз. Аябай сонун экен жаңылыгың депчи. Ошондо сиз сүйүнчүлөп айттыңыз да баягы жаңылыкты. Кубанып, ошондойдо преподнести деп айтышат экен. Хочу преподнести вам в подарок вот ящик яблок. Бир ящик неме подарок этесиз. Алма. Так, мен сол колума перчатка кармап алгам да, колго айтпайм ба. Так, унести деген эки вариантта түшүнөт экенбиз. Унести вещи. Помогите мне унести вещи с этой квартиры. Бул квартирадан буюмдарымды алып кетишип койгонго жардам бериңизчи, алып кеткенге. А можешь унести ребенка гулять? Баланы эшикке алып чыгып ойнотуп турчу, эшикке алып кетип. Унести. Он решил унести на себе мешок. Үстүнө коюп алып, дейт, белине, инине, дансына коюп алып, мешокту алып кетем деди. Анан экинчи мааниси, мисалы, жини келип, мени сурабай алып кетип калыптыр, менин уруксатым жок, алып кетип калыптыр дегенде дагы унес болот экен. Он унес ребенка деп, мисалы, бала талашкандарды телевизордон көрүп эле калып атабыз, мага айтпай алып кетиптир эле. Ошондой айтат экен: он унес ребенка, моего ребенка деп. Унес мою сумку, вор унес мою сумку. Уру менин сумкамды алып кетип калды. Уру сизден келип сурабайт да, берчи, алып кетейин, же мен унеси деп уруга берип койбойсуз. Кетип баратсаңыз, колуңуздан жууп туруп алып кетип калат. Ошондо айтасыз: вор унес мою сумку. Менин сумкамды уру алып кетип калды дегенде. Эгер унестун маанисин кандай айтам деп кыйналып калсаңыз, ошол унестун ордуна похитил, урдап кетти, украл, урдады. Ушундай маанидеги сөздү эле билдирет экен унес деген. Я унесу, ты унесешь, он унесет, она унесет, они унесут, мы унесем, вы унесете. Вынести. Кече внести дегенде айттык, внести дегенде ичине алып кирүү дедик. Анан эми бул башка тил, жакшы тилибиз келбейт, ошондой деле в коробке деп сразу айта албай калабыз да. В коробке дей беребиз, Тилибиз жакшы келгичеге чейинчи. Анан ошол аракет кылыңыздар в коробке, в квартире деп айтканга. Анан вынести деген ошол ыны кошуп айтчу мезгил ушундай акыбалда экен. Вынести мусор, үйдүн ичинен, бөлмөнүн ичинен, жумуштун ичинен чыгарып таштоо. Нужно вынести мусор десе, бул мусорду эшикке алып чыгышыбыз керек. Вынести вещи в подъезд. Квартирадан, мисалы, буюмдарыңызды жыйнап койдуңуз, подъездге чыгарып бер десе, помоги мне вынести вещи в подъезд. Бул буюмдарды подъездге чыгарып койгонго жардам берчи. Вынести вещи на улицу, эшикке чыгарып койгонго жардам берчи. Вынести, алып чыгуу. Ошол турган жеринен башка бөлмөгө, башка жакка алып чыгуу. Эми урматтуу катталуучулар, мына нести дегенде сиз же жазайсыз, же мына жазап атасыз. Ошол нестини ошол бүт эле түшүндүрдүм да, эми билгендеримди айтыпчы. Эми выношу деген болсочу, выносила деген болсочу кандай мааниде? Мына выношу десеңиз, бул күнүмкөнү билдирет. Эртеңки видеолордон баштап нести дегенди айттык. Эми носить, носить деп эле айтабыз, Носить дегенде кандай айтабыз? Кандай мааниде айтабыз? Кантип колдонобуз? Кандай убакытта? Кантип айтсак болот? Ошолорду үйрөнүп баштайбыз эртеңки видеолордон. Мына экөөнүн айырмасын айтып коеюн. Эгер сизге кызык болсо, каналыбызга катталып, эртеңки видеолорду дагы көрүңүздөр. Вынести мусор. Бир эле жолу сурап атат. Может, бүгүн тиги мусор алып чыккан бала келбей калды. Анан тебя просит Марина вынести мусор. Бүгүн алып чыгып койчу деп атат. Сиз мусор ташып чыкпайсыз эшикке. Сиз там поварсыз. Бирок я прошу вас вынести сегодня мусор десе, значит, сиз бүгүн эле алып чыгып коесуз.
Помоги мне вынести вещи. Ушуну эле жардам берип кой. Мен кетип калам уже. Кетем Кыргызстанга. Эшикке чыгарышып кой ушул буюмдарымды. Болду, мага мындан кийин жардам бербейт да бул киши. Эми я выношу мусор каждый день деген сөз кошулса эле, сиз күнүгө мусор чыгарган бала сиз болсоңуз, мусор чыгарган кыз сиз болсоңуз, болбосо иштеген жериңиз Аняныкын, Галяныкын кошуп, өзүңүздүкүн кошуп чыгарып коюңуз, ал сизге кыйын деле эмес. Анда я каждый день вынесу дебейсиз, выношу деп айтасыз. Себеби сиз муну күнүгө кайталайсыз. Күнүгө 2 жолудан ашык. 2, 3, 4, 10, 20, 2 жыл иштеп атасыз. 2 жылдан бери Галя менен Анянын мусорун сиз кошуп чыгарып коесуз. Она выносила мои вещи снова и снова, но я не хотел уходить, мисалы. Келсеңиз эле, жумуштан келсеңиз эле, тиги аял сиздин буюмдарыңызды чыгарып салат, сиз болбой кайра кирип аласыз. Выносила, болбосо, она выносила мои вещи снова и снова, и я в конце концов ушел к маме. Менин буюмдарымды күнүгө чыгарып кое берет эле, анан бир күнү чыдабай, өзүң калсаң кала бер деп апамдыкына кетип калдым. Кетип калдыңыз. Ал күнүгө выносила вещи она. Каждый день, снова и снова, снова и снова. Ошондо вынести, вынесила дебейсиз, выносила. Нести эмес, ошондо носить деген сөздөн келип чыкты. Эртеңки видеолорубузда ушул носить деп түшүндүрөбүз.